Биякта саяпкер болуп иштейбиз, эмгек кылабыз. Бул Герб деген ат. Аңгыла Данчак. Атасы Град, энеси Бейма деген конезаводдун аты. Таптап атабыз, Кудай буйрса. Витаминдерин жеп турат. Анда сулуу жашайт булар. Сулуу буларга таптаганга жеңил болот да. Буларды минелердин алдында 2 мал тазаланат. Эртең менен кечинде тазаланат булар. Тазалап, уход кылып, ошентип турабыз. Кечинде бастырабыз, прогулкага чыгарабыз. Тазаланат, витаминдерин убагында жешет, жакшы сайыз жейт. Бул Герб, Кудай буйрса, туристтик сезондун ачылышына даярдалып атат, Кылаткей ат чабышка. Бияка жумушка иштеп атканыма 3 жыл болду. Өзүм атам да саяпкер болгон. Атам атка кызыктырып, аттарын атка чаптырып, ошо кичинекей кезибизден үйрөткөн. 3 жылдан бери 54 конезаводунда эмгек кылып атабыз. 3 мал тамагын жейт булар. Жем чөп буйрса кенен, жем чөбү сайыздуу убагында жейт булар. Ат чабышка даярдалып атат, Кудай буйрса. Туристтик сезонго чабылат. Өткөн 3 майда чабылды. 3 майга чабылып, 3 келди. Бул жорго ошондо. Гүлүк Кылаткей ат чабышка чабылат. Герб деген атты алып жүргөн мындай асыл тукум жылкылар Ысык көлдөгү мурдагы номер 54-жылкы заводунда багылат. Алда бул тууралуу кенен баяндап беребиз. Ысык көлдөгү бул номер 54-жылкы заводу бир кездери атак даңкка ээ болгон заводдордун бири болгон. Ошол кезден тарта бул жакта жылкылардын бир нече породасы өстүрүлүп, ушул Кыргызстанда бир нече заводдор ачылган. Түзүлгөнүнө дээрлик кылым таяп бараткан бул заводдун негизделүү тарыхы 1918-жылдарга барып такалат. 1921-жылы спорт үчүн асыл тукум жылкыларды өстүрүүгө адистешкен жылкы заводуна айланып, ошол күндөн тарта бир нече породадагы гүлүктөрдү өстүрүп чыгара баштаган. Биринчи эмеде башталган өрүтүүдөн кичинекей отделение болуп, анан өрүтүүдөн бияка келди да. Анан ушу 54-үнчү конезавод атын алып, эме чыкканда, даңкы чыккан Союз убагында. Мына бул эки сарайда, эки ат конюшняларда бизде маточный поголовье деп коет, бээлер. Туар бээлер турат. Анан ушу туар бээлерди биз бу жерде айгырларга каратабыз. Анан бу жерде туудурабыз. Анан күзүндө кулундарды бөлгөндө карайбыз да кайсы кулун жакшы. Жакшы кулундардын баарын ылдыйкы конюшняга, трен отделенияга жиберебиз. Калгандарыны ургачы болсо, аларды эмеге өстүрөбүз, бээ кылабыз да. Азыр биздеги биринчи максат ушу көбөйтүш башынчы. Бир 100гө көбөйтсөк, 35 английский чистокровный кылсак, 30 жорго кылсак, анан 25 полукровный кылсак, ошондо бизде 3 үр жылкы болот. Полукровныйдан эмени чыгарабыз, новокиргизский породан. Советтер Союз убагында дөңгөрөп турган бул заводко кийинчерээк жетиштүү көңүл бурулбай, шарттын жоктугунан далай жылкылар өлгөн. Эми акыркы 2 жылдын аралыгында тоют, жемдери камдалып, жылкы чарбасын өнүктүрүү колго алынууда. Бизде 3 айгыр чистокровный верховой, Арман, Айлам Дурван, Флешбек, жүрөк кашка да эмесе. Анан бир жорго Паскаль. Мына 4 айгырга карап атабыз да ушул бээлерди. Мына быйыл азыр 14 кулун алдык, азыр дагы 5 өтүп элек. Кудай бурса 19 деп турабыз. 19. Эмки жылы Кудай бурса 25тен ашат кулунчу. Ушинтип акырындан көбөйтө беребиз. Анан уже 50 кулун алгандан кийин уже алардан уже ар бир конезаводко беребиз да. Таласка беребиз, Ноокатка беребиз, Нарынга беребиз. Алар ошол жактан уже өстүрүп
Тиякта ошо ылайыктуу өзү концертторду эмени өнүгүү кылат да, жандандырат. А биз биякта азыр карап атабыз полностью. Кезинде бул заводдон 3 порода аргындаштырылып, кыргыз породасындагы жылкы да чыгарылып турган. Новокиргизский порода 3 породадан жасалган да. Кыргыз аты, анан аны эме кошкондо, английский чистокровный менен. Анан кулун түшкөндө буту слабыраак болуп калганда, эмеси скелет, костяк. Анан ушул үчүн данчакты кошкон. Данчакта эме костяк жакшы да, анан прилитие крови деп коет. Улучшение новокиргизской породы, донской породы деп, анан данчакка кошуп, анан ушул 3 породадан новокиргизский чыккан да. Анан бою да жакшы, резвость жакшы, выносливый, анан эмес туягы катуу да, эме тоо басканга жакшы да. Анан ошон үчүн биз ушул новокиргизский породадан акырындан чыгарайын деп атабыз да. Өзүнө келтирипчи. Анан азыр могу кирнич менен сүйлөшүп, Кудай буйрса Минсельхозго өтсөк, кирништен чакырып специалисттерди. Биякта көп да конёкторчу, которые занимаются наукой. Аларды келип бияка каратып, алардын немесин алып, бир ичине ассистент болобу, кандидат болобу, ошолорго каратып, акырынан ушу эски породага чыгарабыз да, анан уже документтер жасайбыз. Дал ушул жылкыларга бериле турган тоют ишканага караштуу 400 гектар аянтты ээлеген айдоо жерлерде өстүрүлөт. Бул жылы ал жерлерге арпа, сулуу, жүгөрү, сайвес, картошка экспорт эгилген. Алар Ысык көл районунун Семеновка, Григорьевка, Бактуу Дөлөнөтү, Бостери айылдарында жана Чолпон Ата шаарында орун алган. Эски убакта эпчи да, эгиндичи, арпаны, чөптү сепчи. Бирок анан суу жок болуп, скважина бузулуп, суу жок болуп, эчтеке калбай калганда, жөн эле жер туруп калганда, анан биз келгенден кийин скважинаны жаңы жасап, жаңы моторду алып келип, сууну чыгарып, анан суу чыккандан кийин 14 гектар жөн жатпай, аны эме былтыр арпаны септик, быйыл сулууну септик. Бизге жылкыга арпа менен суу көп керек да. Анан былтыр бир 30 тоннадан алдык, быйыл ошо адамды көбүрөөк алабыз депчи. Азыр мына суубуз да бар. Жакшы үрөндө кошулган аммофос деген минеральный удобрение бердик, анан кыркты да чачтык. Ушу ойлоп атабыз, күзүндө Кудай буйрса бир 30-35-32 центнер гектарын айланат деп, ушуну алабыз депчи, ушул биздин немегечи, жылкыбызга алабыз депчи. Калгандар мурда анча эмес, жөн эле жаккан жер болчу да, бирок ушул жерди президент айтканда 1 сантиметр жер калбаш керек. Баары серилиш керек. Калбаш керек. Жер жөн эле жатпаш керек да, анан ушул жөн жатпастан деп, ушунун баарын жазып атабыз. Учурда айдоо аянттарына керектүү шаймандар да жаңыртылып, мамлекет тарабынан жаңы техникалар берилүүдө. Бул артыбыздагы техника орусча камнеуборочный деп коет. Жер айдалып эметилгенден кийин полядагы, таладагы таштар терилет. Терилип таладагы түздөлөт да, мындай кыскача айтканда. Ушул техника келди, анан трактор келди. Сейилкасы менен азыркы убакта ал трактор Семеновкада жер айдап, жер себүүдө иштеп атат. Ал жерде бир трактористибиз бар, орус бала. Анан бул техникабыз болсо мала деп коет. Айдалгандан кийин поля жерди түздөйт, эгинге, себүүгө, сугатка жакшы болот да. Белгилүү болгондой, Чолпон Ата шаарындагы ат майданды аталган ишканага карайт. Учурда ал жерде да оңдоого муктаж болуп турган бир нече жай бар. Биз азыр турган бул жер Чолпон Ата шаарындагы ипподромдун бир тарабында жайгашкан аттарды жайгаштыруучу жай болуп эсептелинет экен. Бул жер 2016 жылы жалпы 120 атка ылайыкташтырып салыныптыр. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп тургандай капиталдык ремонтко абдан муктаж болуп турган кез экен. Эми жетекчилик дал ушул жерди кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жаңы ат коюучу жай кылганы турат. Бул материалдар эмнеден жасалган? Бул эме, бул жөнөкөй эле фанера.
эме прессованный жыгач деп коет фанера. Анан ошол уже баары эми ремонтко бир тыйын берилген жок да. Анан ошолдун акырын. Бирок азыр булардын баарын алабыз, сырдайбыз, эми заманбап эмелерди, чатырларды кылабыз, ичин сырдайбыз, сууну киргизебиз. Бирок ушу 60 башка ылдый жакка которуп, ошол жакта аябай жактан жасайбыз да. Каражат качан бөлүнөт бияка? Сентябрда бөлүнөт. Эми биздин могу конезавод 26 эме болот да, көчмөн өнүмдөрү. Гостройго уже айтылган. Азыр эмелер гостройдун кишилери келип баарын санап кетишти. Азыр баарын санап атат. Азыр анан тиги чоңдорго барып берет да, санап. Анан ушул каражат бөлүнөт буюрса бюджеттен. Сентябрда ипподромду жабабыз на капитальный ремонт. Конюшняларды жасайбыз, биякты жасайбыз, ипподромдун ичин жасайбыз, светтер баарын эми ушундай жасайбыз. 26 жыл элге жакшынакай кылып, жакшынакай өткөргөнгөчү эми бул чоң иш-чара да, чоң иш-чара. Анан ушуну жакшынакай өткөрбөсөк болбойт да. Анан ушу баарын жакшынакай кылып ремонт жасап, анан ушу Кудай буйрса 26 жылы эмени өткөрөбүз, көчмөн оюндарынчы. Манас Акматбеков мындан тышкары ат майдандын өзү да капиталдык ремонтко муктаж болуп турганын көргөзүп айтып берди. 16 жыл салынган, мына эптеп эле салынган да, 9 жылда бери мына баары урап түшүп атат да. Азыр мына булардын баарын оңдош керек да, капитальный ремонт жасаш керек. Баягы мына баары түшүп атат. Мына сары таштын баары түшүп атат. 9 жылдан бир жолу ремонт жасалган жок, бир тыйын карабаган жок ремонткочу. Анан ушу акырдан кармап атабыз булунчу. Таякты жамап, биякты жамап кылгандачы. Ушу сынып атат да барчу. Ошон үчүн бияк капитальный ремонт болуш керек да. Эми алдыда тарыхы бай бул ишканага мамлекет тарабынан тиешелүү акча бөлүнүп берилсе, жылкыларды кармоочу сарайлар оңдолуп, ат кармоочу жайлар заманбап талапка ылайык курулуп, асыл тукум жылкыларды көбөйтүп, туристтерди да чакырган уникалдуу жайга айландыруу ишеними турат. Конюшняларды жасайбыз, биякты жасайбыз, ипподромдун ичин жасайбыз.